жасаганда уже адам клиент көбөйөт, дагы бир напарник чакырат. Ошондо башка үйрөнүштү баштайт да. Дикий электриктер көп болгарка менен подрезетникти кесет. Мында коронка бар, мындай сонун кесет, оңой жумуш болот, чаң болбойт. Жок, болгарка менен мындай жжж деп кесип салды. Бир объектти иштетип 4 перфоратор күйгүзүп салды. 4 перфоратор жок болду. Мындай кылабыз десе жок. Азыр билбегендиктен да. Бирок чоң кишилер алар уже айтсам уже капа болот, түшүнбөй калат, жасабайт да мындай үйрөнүп алган. Ошон жаш болгондуктан жаштыктан башташ керек. Мындай жакшы алып келишибиз керек да, пайда алып келишибиз керек. Өзүбүзгө, элге көп иштештин кереги жок. Так. Анан бригадирге тийише эле сөз бул. Жумуш кетип атат, сонун, баары сонун. Бир чөп пачка жетпей калды, жумуш токтоп калды. Аны болбош үчүн бир күн алдын карап коюш керек да, жумуштан кетип атканда. Материал барбы, жокпу, бир күн алдын. Анткени бир күндө келет да, жок дегендечи. Же болсун келип атканда ала келип жок дегенде. Мындай, бир иштеп аткан жерде бир пачка жетпей калса, жумуш токтоп калды да. Анын баары кайра 2 саат, 3 саат убакыт кетет. Ошондой болбош үчүн алдын ала 24 саат алдын карап коюш керек. Эмне бар, эмне жок, эмне алыныш керек. 2 күндөн кийин ушул нерселерди заказ беришим керек. Анан бир чөпүктү же бир болтту заказ кылбай усталар неме хозяинге. Келип туруп бир болтту берип туруп, анан кайра бир сааттан кийин кайра, дагы бир болт керек болуп калды, же изолента керек болуп калды. Андай болбош керек да. Эмнеге дегенде кайра чуркка төрбөш керек. Керек болсо өзүбүз алып келишибиз керек. Буякта бул бир чөпүк же бир нерсе мындай, анткени жумушу бар, өзүнүн немелери бар. Акча таап атат. Акча таап аткан жерден үзүлүп калды, мындай зыян да. Бир чөпүктүн же бир болттун алып келиш үчүн. Ошондо өзүбүз карап, анан айтып атканда бир нерсени оптун бир айтыш керек да. Ошондо жакшы болот. Өзүбүзгө жакшы болот, клиентке да жакшы болот. Бар керек усталар. Үйдө уста баккам да. Анан отделка жасап атат. Бир нерсе жок болду. Кайра чуркка барып кел дейт. Барып келесиң. 1-2 сааттан кийин, мына да керек экен дейт. Кайра барасың чуркка барып келесиң. Ошентип күнүнө 3-4 жолу барып келесиң да. Акырында бүткөндөн кийин кутулдум дейсиң ушул усталардан. Ошого баардыгын бир айтып туруп, бир алып келишибиз керек да. Ошондо биз элге пайда алып келебиз. Ошондо биз жакшы болобуз, үлгү болобуз. Бизди жакшы көрөт клиентчи. Бизди жакшы көрсө башкаларга сунуш кылат, туугандарына, тааныштарына, мына балдар бар экен, жакшы болот экен. Биз ошол жакшы жумуштарды көп жасасак, биз өсөбүз. Туруп калсак, жумуш жок болсок, анда өлдү дегени да. Анан объектти тапшырганда сөзсүз видео отчет кылабыз, 2 видео отчет болот. Биринчи бул кандай точка, мына мисалы, эмне проект жок болсо да, проект болсо кереги жок. Мындай бул түшүнүктүү эле. Анан частный домдордо иштегенде биринчи мисалы, ушул убактан алдын тартылат го. Ошондо сөзсүз керек болот да кабель. Кандай кеткен, эмне кеткен. Анткени ал жок болсо кийин кандай кеткен белгисиз болот штукатуркадан. Видео болот да клиентке. Мебель коёт, потолок жасайт, видео болуш керек. Анан экинчи видео биз иштеп беришибиз керек. Лампочка, освещение, мындай. Бул сөзсүз керек. Муну биз Telegram бар. Telegramда отчет видео деген бар. Ошо канча объекттердин видеолору бар. Ошого жүктөшүбүз керек. Биздеке болду? Мына. Всё, турат. Мына мындай эле болчу го дейт. Жок, мына видео бар. Солдум да. Ар кандай ситуация болот. Иштебей турган бар. Кээде мына клиент чалат, мына коюп атам потолок же мына мебель коюп атам. Кабель бар беле, жок беле, же кондиционер коюп атам дейт да. Кесип алса, ал кайра улаш үчүн канча менет, канча электрик чакырыш керек, 2000 сом төлөш керек ага. Ал видеону жөнөттүң, болду, жакшы экен, жакшы балдар дейт да. Ошондой иштешибиз керек. Убагында келип, тазалыкты сактап, инструменттер местасына коюп, өзүбүздү карап, 9-дан 6-га чейин иштеп, анан кереги жок, 8-ге чейин, 9-га чейин калып иштештичи. Ал болбойт. Объемго болобу, башкасына болобу, анда болбойт. Анткени бир күн жакшы иштейсиң, 3 күн жакшы иштейсиң, бир күн чарчайсың, болду, иштегиң келбей калат. Бирок мындай стабилдүү, спокойно иштей турган болсоң, жакшы акча табасың, чарчабайсың, жашоң жаркын болот да. Иштей берсең, анда караңгы болуп кетесиң. Ошолорду сактап иштеп жүрөлү. Өзүбүзгө бул мындай мен талап кыла турган эмес нерсе, же неме кыла турган эмес. Жумушту жеңилдетүү максатында, өзүбүз мындай өнүгүш үчүн. Жумушту билбесек өзүбүз да кыйналабыз. Бул деле объектте канча кемчиликтер бар. Бир сонун уста болгону билгендер, 2 жыл 3 жыл иштегендер. Давно бүтүрүп тапшырып беретилер. Плюс минустары бар да. Бирок бул үйрөнүүгө сонун мүмкүнчүлүк. Живой объектте көрүп, үйрөнүп, иштеп, кол менен көрүп мүмкүнчүлүк да. Анткени бул
Акчасын алдың, ертең акчасы жок болду. Бүттү. Айылга бардың, башка жерге бардың. Жерде билим бар да. Электрик белең. Мына үй бар. Ошентип билинбей, мына кышында, жайында жумуш жок болгондо эл айылда электриктин жумушу болуп калат да. Кете берет жумуш. Бул билим бар да анткени. Туура билим алынса кете берет. Ошого жакшы үйрөнөлү, шиттерди чогултушту үйрөнөлү. Азыр мындай болуп атат да максат. Үйрөнгүлө, анан сага бир бала берип туруп бир объектти тапшырайлы. Иштегиле, ал балаларды үйрөткүлө. Эми ал балалар биле турган балдар болот, бирок көрсөтүп, түшүндүрүп, чогуу иштеп, анан бирөөгө көрсөтүп атканды, үйрөтүп атканды өзү жакшыраак үйрөнөт да. Анткени бир объектте 3-4 жүрө берсек, анда акча да азыраак болуп калат. Ар бир объект өзүн алып кетип, жумушту тез бүтүрсө, сонун болот. Так. Жерде немелер бар? Анан штрафтар бар. Штраф деген бул эмне? Штраф биз ошол аткарбасак, штраф салынат. Мисалы, жерде жазылып турат. Жумушка кечигүү. Жумушка кечиккен адам бул тартипти бузуп атат. Мындай 10 адам убагында келди, бир адам келбей койду. 1 саат, 2 саат кечигип атат. Мында калгандар да ой көрүп, бул кечигип атат. Мен деле кечиген дейт да. Ошондуктан өзүбүздү карашыбыз керек. Бир кечиккенде 500 сом штраф. Кийинки кечиккенде 500 сом. Бирок кийинкилердин уже мындай сүйлөшүү жолдору кечирилбейт да. Ошол жоопкерчиликтүү болойлу. Айтып атам, көптүн кереги иштеш жок. Москвада иштегенде 8-де жумуш башталат эле. 3,5 саатта барат элем, 5-те туруп алып. Анан 2,5 саатта үйгө кайтат элем. Эртең менен пробка, адам кызуучу 8ге барып калыш үчүн. Анан 5-те кетет элем. Бирөө бар эле Подмосковда жашайт эле. Электричка менен барат эле, метро менен барат эле, автобус менен барат эле жумушка. Кайра ошо менен кетет эле. Мен 4 саат уктап атам, калган жарым убакыт жумуш дейт. Мындай да болбойт да. Бизде жумуш жакшы эле, Бишкекте кичинекей эле шаар. Бирок акчаны ошол Москвада акчаны тапса болот да. Биз мүмкүнчүлүк сонун. Москвада жүрүштүн кереги жок, кыйналып, документ башкасын. Азыр ошол жумушту жерде аткарсак, өзүбүзгө жакшы да. Анткени Бишкек кичинекей шаар. Бат жетсе болот, 1 саат ичинде жумушта барып келип дегендей. А Москвада 2 саат, 3 саат, документ, милиция, баш оору көп да. Ошол эле акчаны бул жакта тапса болот. Бишкек жакшы азыр. Анан жерде иштегенге эмне жетет? Өзүнүн жеринде иштесең. Ошого кечиккенге штраф 500 сом. Анткени мүмкүнчүлүк да. Москвада эми кечикпесең, мен Бишкекте кечиксең кандай болот эми? Ошол да. Так. Анан күнүнө биз мусорду алышыбыз керек да. Мусор алынбай калса, клиентке минус, өзүбүзгө минус, жумушка минус. Инструмент издейсиң, минустар көп да. Тазалык болуш керек. Тазалык болбосо да штраф. Анын штрафы ар бир адамга 200 сом. Ар бир адамга. Анан биз мындай иштеп атабыз да, бирөөнүн үйүндө иштеп атабыз. Келечекте бул үй болот да. Бирөөнүн үйүнө келип алып сигарет чегиш жакшы эмес да. Клиенттин алдына сөгүнүш жакшы эмес. Эми көчөдө боло берет, бул бирок биз иштебиз. Жумуштабыз, жумушта биз жакшы болушубуз керек. Ошондуктан биз жакшы болуш үчүн тамеки чекпешибиз керек. Сыртка чыгып, башка жерге чыгып, эми биздин арабызда чекпейт, бирок эми чеге турган балдар келип калса айтыш керек да. Клиент алдына сөгүнбөш керек. Ато барда келгилер отуруп алып, сөгүнүп, сигарет чегип отурат. Бул жакшы эмес да. Бул бирөөнүн үйү. Жакшы караш керек, жакшы деме кылыш керек. Ошого да штраф 500 сом. Так. Анан инструменттер мындай өзү бузулат. Перфоратор, лазер, шуруповерт убакыт келет да. Бирок атайын бузуп, сындырып, боло турган болсо анда төлөп бериш керек. Же жаңы алып бериш керек. Же акчасы кармалып калат. Мисалы, жаңы бир неме бар эле, лазер бар эле. Бирок келип иштеп түшүрүп салды. Бул жаңы алып келип берген. Жаңы эле пачка эле эми ачылган. Уятты. Бирок жакшы өзү айтты, болду, алып берем деп. Так. Анан жумушка себепсиз келсек, алда неме да мындай чоң штрафтардын бири болот. Жумушка себепсиз келдик да, мисалы, алдын ала айтып койбодук, же бүгүн барбайм дегенден кийин уже тоготпой, жактырбаган же бир жакшы эмес себептери да. Ал адамга биринчи жолу, экинчи жолу штраф салынат, анан кетет жумуштан. Андай адамдардын кереги жок да. Жумуш как жумуштай болуш керек. Коопсуз, сапаттуу, жоопкерчиликтүү болушубуз керек. Өзүбүз жашообузга, жумушубузга. Ошондуктан ал штраф бар. 1000 сом, кийинкилеринен чоңойот. Анан видео отчет бар. Видео отчет жөнөтүлбөсө да штраф бар. Бул анткени
керектүү нерсе да. Бизге керек, клиентке керек. Ошону видео тартып жөнөтүшүбүз керек. Анын штрафы 2000 сом. Вот. Анан ушул тартипти буза турган адамдар, жактырбай турган адамдар болсо, бир жолу эскертилет, штраф берилет, жакпай так болду кетет. Андай адам кармаштын кереги жок да. Мына талап бар, мындай шарттар бар, мындай жумуш аткарыш керек, иштейбиз. Иштебесең жок. Мындай бирөө келди, эми бизде барбы жокпу, пока белгисиз да. Бирөө келди жаңа, тура келбей атат. Тоотпой атат, же өзүнүн билгенин кылып атат. Бир жолу айтылат, анан кетет да. Анткени өзүбүзгө зыян болот, нерв болот, ойлойсуң, кайра айтамбы, сүйлөймбү деген. Анын аркасынан переделка кылыш керек болот. Билет. Биринчи күнү келип переделка кылган. Бир усталардын аркасында. Жасап кетишти ошону. Бирок кайра кабелдерди чыгарып, кайра баштан кылып чыккан да. Аны кеткен балдар. 3 бала келген, кеткен. Ошондой биз жумушту аткарышыбыз керек. Элге пайда алып келишибиз керек. Өзүбүзгө биринчиден пайда алып келишибиз керек. Өзүбүз мындай жакшы болсок, жумушубуз жакшы болот. Өзүбүз бомж болуп калсак, анда жумушубуз да жүрүшпөй калат. Так, анан бул жерде мына чек-лист бар. Квартираны уже бүткөндөн кийин тапшырылат ушул боюнча. Мисалы, жумуштун эстетикасы боюнча, тегиздиги боюнча. Сонун плюс деп туруп. Бул жерде ошондой канча пункт бар. Щит боюнча өзүнчө бар. Аны кийин уже тапшырып бүткөндөн кийин дагы неме кылабыз. Бул жерде 24 позиция бар экен. Ошол тапшырылат да. Жумушту, подразделникти, ушул мен айткан нерселердин бүт баары кагаз түрүндө тапшырылат. Анан клиентке тапшырылат. Мындай жумуш болду, мындай болду, текшерип чыктык, көрсөттүк деп туруп, анан количество розеток, выключателей жазып коебуз, эртең клиент сатып алат. Мага 10 штук проходной, 20 штук выключатель, 60 штук розетка дегендей, рамка канча, интернет розетка канча, ушунун бүт баарын жазып туруп биз тапшырабыз. Клиентке иштей турган, видео отчет кылып, көрсөтүп, мына кагаз тапшырабыз. Бүттү, мынакей акчасы мынча болду, жумуш мындай болду. Эми сизден биз бүтүшүнү күтөбүз, сизге калган бүтүрүп тапшырып кетебиз дейсиң да. Ошондо биз мындай үлгү болобуз. Анткени кагаз түрүндө иштеп атабыз. Биз жумушубузга гарантия берип атабыз. Кандай? Озек эмес, кагаз түрүндө берип атабыз. Бул жоопкерчиликтүү эртең любой момент таба алат, бирдеке кылып алат. Тилде жоопкерчиликтүү канча усталар бар. Кылып берем дейт, анан жок кылып, телефонун албайт. Аркасынан жүрөт, башка аргасыз иштебеген нерсе, башка устаны чакырып, акчасын төлөп, нервин кетирип, баягы устаны жаман көрүп жасатат да. Анда да жеңил кутулуп кетсе, мындай бир-эки жерин улап кетсе жакшы. Кафелдин ичинде же бир дубалдын ичинде тура эмес уланып калган болсо, же потолоктун ичинде гипсокартондун аркасында уланып калса, анда бузушка туура келет. Бузулгандан кийин кайра шпаклевка, кайра краска, канча деген менет бар. Ошондо 2 этаж бир үй бар эле. Сонун ремонт кылды да. Акырында усталар келди, электрика. Качып кетишти. Потолоктун коробкаларын улабай кетишти да. Потолоктор мындай жөнөкөй тегиз эмес, мындай этаж да. Аны көрүп туруп клиент иле берейин деди. Болду, заявление жазам, башка кылам, неме кылам дейт. Ал озеке айтышты да кетишти. Таптыбы, таппады билбейм. Бирок мындай кагаз түрүндө адам иштегенде жумушуна уже мындай көңүл карашы башкача болот. Бул жакта мен кол койдум, паспорт данныйларым бар. Бул жумушту жакшы жасап берейин. Эртең бирдеке болсо келет да мага. Канча пожарлар, канча бир кырсыктар болот. Ошого жоопкерчиликтүү түшүнүш керек, мойнуна алыш керек. Анан кагаз түрүндө берилгенде уже мына доказательство бар да. Ошондой иштей турсак бизге жакшы болот. Мындай Кыргызстан көрүп туруп, электриктер көрүп туруп, ушундай болуш керек, клиенттер көрүп туруп, ушундай болуш керек дейт да. Канча деген пожарлардын биз ушинтип өзүбүздүн үлгү болуп туруп, жокко чыгарышыбыз мүмкүн. Может быть, үйдүн ээси көрүп калыптыр, сен кетип болбойсуң дейт. Же мисалы электрик үйрөнүп алгандан кийин туура жасап коет. Ар кандай нерсе бар да. Ошого биз жакшы болойлу. Жакшы болсок, жакшы ниет кылсак, жумушту элге пайда алып келсек, өзүбүзгө жакшы болот. Болду. Чоң рахмат, көңүл бурган үчүн. Жакшы иштешебиз деп ойлойбуз. Бул керектүү нерсе да. Даниярга да айткан башында. Түшүндүрүп көрсөтүп, эми ар бир адамга келип ушинтип көрсөтүп түшүндүрүш керек да. Көп иштебейли. Нормасын иштейли. Көп иштесе болбой калат. Үйгө барып, дем алып, кино көрүп, китеп окуп, может быть, английский курстарга жазылып алып, же арабский курстарга жазылып алып, жүрүш керек да, жашоо болуп атат. Жашоо жумуш эмес, жашоо болуп атат. Жашоо өтүп кетип атат, жумуш болбош керек. Жашаш керек да. Жашоо бар, жашаш керек дейт го. Ошого как положено 9-дан 6-га чейин иштейли. Инструментти, порядокты бүт баарын карайлы. Ошондо жумушубуз тез бүтөт. Жакшы болот.